Ата менен апа балага бул эки канат, ошо балабызды кийинки жашоосуна жакшы учуп кетиши үчүн биз азыркы учурда кам көрүшүбүз керек экен. Кээде болот, ооба баардыгыбыз эле стресске кабылабыз. Баардыгыбыз эле жинибиз келет. Кээде болот биз ошо мээримди бергенге алыбыз жок болуп калат экен. Ал кезде ал нерсе менен, сезимдер менен ачык бала менен сүйлөшкөнгө аракет жасаш керек. Балам, азыр мен жумуштан аябай чарчап келдим. Кечинде сүйлөшөлүчү. Же балам, азыр мен аябай жиним келип турат. Экөөбүз саат 9-да сүйлөшөбүз, макулбу деп бала менен келишим түзүп, атайын бир убакытты чектеп коюш керек экен. Анан убакытты чектеп койгондон кийин унутуп калгандагы бул туура эмес болуп калат экен да. Айткан сөзүбүзгө туруп берсек, ошо баланын кадыр баркы көтөрүлөт экен да. Анан ал биз кандай кыймыл аракет кылсак, ал дагы бизге ошондой кылат экен. Эгер биз аны сыйлап, урматтасак, ал дагы бизге кийин ошондой эле мамиле кылып берет экен. Анын ичинде дагы бул балдарга көбүнчө жылуулук керек. Дененин жылуулугу. Кээде болот бала бирдеме кылганда биз ага акча берип коебуз, же мактап коебуз, кандайдыр бир көнүшүм сөздөр менен азаматсың деп. Ал бала аны уже көп кабыл албай калат экен да. Бала 8 жашка чейин эгер анын жакшы иш кылганда башынан акылын сылап койсок, азаматсың, сен аябай жакшы иштерди кылыптырсың, эжекең мактады, сенин жардамың мага аябай чоң таасирин тийгизди бүгүн, сен жок эмен эмне кылат элем деген сөздөрдү айтсак, ал бала ошол нерсени дагы кылганга умтулуп калат экен да. Негизгиси өспүрүмдөргө дагы керек бул. Бирок алар кучакташкандан же сыйлагандан уялышат. Ал кезде адан уруксат сураш керек. Балам, сенин жытыңды сагынып кеттим, бир аз кучактап алайынчы деп. Ошенткенде ага дагы бул мындай денесине жакшы сезимдерди, жакшы бакыттын гормондору чыкканга жардам берет экен.